Ат башыда шамал чатырын алып кеткен үйлер камсыздандырылганбы? Нарын шаарына 10 миңге жакын көчөт олтургузулат, жазгы тала жумуштарына дагы даярдыктар уланууда. Каналдар менен насостук бекеттер оңдолуп жатат. Алдыда мына ушул жана башка окуяларды камтыган аймактар берүүсүнүн Нарын облусундагы чыгарылышы. Программаны мен Нургүл Курманалиева алып барам. Саламатсыздарбы? Ат башы районунда 27 март күнү болгон катуу шамалдан жабыркаган турак үйлөрдүн саны 13кө жеткен. Шамал алардын баарынын чатырын алып кеткен. Жабыркаган үйлөрдөн мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Нарын облустук филиалынын өкүлдөрү кабар алып, чыгымдар эсептелди. Чыңгыз Батырбек уулунун турак жайы табият кырсыгынан ушуну менен экинчи жолу жабыркап жатат. Борондо үйүнүн бир тарабынын чатырлары толук жараксыз абалга келген. Бактыга жараша камсыздандырып койгондуктан бул жолу чөнтөгүнө күч келбейт. Былтыр жалпы 9 миң сом алганбыз. Тамыбызда ошо жылда эле камсыздап келебиз. Камсыздап койгонубуз жакшы болуп, ошого байланыштуу акча суммасын бөлүп берип атышат. Быйыл да ошол тамыз шамалдан шифері ошол эле жерге кеттир кайра. Быйыл Кудай буйрса бардык жагын фронтонунан бери уруп жакшылап бүтүп алабыз деген ойдобуз. Негизи камсыздандырган ой бар болчу да мурунда алганда. Кара Суу айылындагы бир тургуну Молдогазы Малдыбаевдин да турак жайы жабыркаган. Бирок үйүн камсыздандырбагандыктан мамлекеттен жардам ала албайт. Табигый кырсыктардан улам зыян тарткандар камсыздандыруунун маанисин өздөрү жабыр тартканда гана түшүнүп жатышат. Ошол биздин мен жашап аткан үйдүн бир шипырын алып кетти. Эми бул табигый кырсык, бул эми айттырбай келеткен. Мынайын ошо эми көп эле угуп аттык, телевидениядан, биздин өзүбүздүн айыл өкмөттөн ушундай камсыздандырылат тамыңар деп ушундай көп маалыматтарды угуп аттык. Бирок биз ошо көңүл коштугунун айынан ушундай болуп, табигый кырсыктан ушундай шипыр алынып кетти. Ат башы райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн маалыматы боюнча окуя 27 мартта таңкы саат 5-тен 12-ге чейин болгон. Шамалдын ылдамдыгы Ат башы районунда секундасына 24-27 метр. Ал эми Торгарт аймагында батыштан соккон шамал секундасына 25-28 метрге жетет. Темен цифр турбайбы? Ошол эсептелген эмес да, ошону үстүнө эсептейсиң. Тигинден Катуу шамал Терек Суу айылынын тургуну Гүлсайра Шербекованын да үйүнүн чатырын 20 даанасын алып кеткен. Бул там камсыздандырылган. Камсыздандыруу уюмунан каражат алганча деп убактылуу оңдоп коюшкан. Саат 10:30 чамасында ошо шамал башталып, анан мо тоо жактан келди окшойт, куюңдап келип эле анан тарсылдап баштады. Эшикке чыксак ошо чатырлар учуп атыптыр. Анан ошо чатырыбыздын теңин каңтарып кетти. Анан бир тойло чыгым болду окшойт. Анан кечке түштөн кийин 4-төрдө келип Нарындан, анан Ат баштан бул МЧСтен келип карап текшерип кетишти. Ат башы районунда шамалдан зыян тарткан турак жайлардын саны 13кө жетет. Катуу шамал Кара Суу айыл өкмөтүндө 10 үйдүн жана Ат башы айылында 3 турак жайдын чатырын алып кеткен. Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Нарын облустук филиалынын маалыматы боюнча жабыркаган турак үйлөрдүн 5и гана камсыздандырылыптыр. Алардын чыгымдары такталып 1 ай ичинде төлөнүп берилмекчи. ошол турак жайдын ээлери, камсыздандырган турак жайлардын ээлери билдирүү беришип, биздин кызматкерлер жерине чыгып кетишкен. Тактоо иштерин кылып, жыйынтыгында азыр Терек Суу айылында 3 турак жай, Кара Суу айылында 1 турак жайдын камсыздандыруу полюстары бар экен. Ошолор боюнча азыр биз керектүү документтерди топтоп атабыз. Ат башы районунда жалпы 9223 турак жай катталган. Анын ичинен 479 үй биринчи кварталдын ичинде камсыздандырылган. Жер мунапысына байланыштуу арыздарды кабыл алуу май айында токтойт. Мындан улам тиешелүү документтери жок курулуштарын жүргүзүп алган жарандар арыз менен кайрылып, жетишип калуусу кажет. Нарын облусу боюнча буга чейин 6847 арыз кабыл алынып, анын 3302 жараны жер боюнча кызыл китебин колуна алган. Замирбек Карыбаев 2013-жылы 4 сотук жерди каланын батыш чөлкөмүнөн сатып алган. Убагында саткан адам жер боюнча чечим кагазы бар деп ишендирген. Кийин архивден дагы каздырып таба алган эмес. Ошого карабастан чакан 3 бөлмөлүү үй салган. Жер укуктук мамилелерди жөнгө салуу жөнүндө мыйзамга кол коюлганы анын кызыл китеп алуусун шарттады. Тамдын документи жок. Өзүмдөн 5 балам бар. Анан
учет маселеси, жанагындай пасовая маселеси ушулардан аябай эле кыйналып келдик да, чынын айтканда. Анан чуркабаган, барбаган жерим калган жок, чынын айтканда. Анан ушул мунапыс мыйзамы чыккандан бери ошол гана бир 4 ай, 3 ай болуп калды, 3 айда. Жер мунапысына байланыштуу мыйзамсыз жерлерди мыйзамдаштыруу компаниясы май айынан тарта арыздарды кабыл алууну токтотот. Турак үйүнүн же жер тилкесинин тастыктама документтери жок болгон жарандар тез арада аймактагы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына кайрылып, арыз калтырып калууга үлгүрүүсү зарыл. Арыздарды кабыл алуу 1-майда токтотулат. Ошондуктан жалпы жарандарга, жалпы облустун аймагындагы баардык жарандарга да биз кайрылат элек. Ушу 1-майга чейин ушул мыйзамсыз жердин баарын мыйзамдаштырууга арыздарын өткөрүп, райондук жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын атайын комиссиялар бар, ошолордун баардыгына өткөрүп мыйзамдаштырыш керек. Белгилегесек, жер мунапысы жөнүндө жобо жер укуктук мамилелерди жөнгө салуу жөнүндөгү мыйзамына ылайык өлкө башчысынын демилгеси менен 2 жылдан бери ишке ашырылууда. Башкы максаты жер участокторуна мунапыс берүүнүн укуктук негиздерин, шарттарын жана тартибин аныктоо. Учурда мыйзамсыз жер тилкелерине кызыл китеп гана берилбестен, айрым айыл чарба жерлери калктуу конуш пулу өзгөртүлүүдө. Жылга чейинки салынгандар бар, андан кийин дагы бар. Бирок анын баарынын гос актысы бар, мамлекеттик актысы колунда турат. Анан элдер ойлоп атышат, кээ эле ойлоп калышат да, менин мамлекеттик актым турат, менин жерим мыйзамдуу депчи. Бирок мурда бул жерлер баягы жердин багыты өзгөрүлбөй калганда, калктуу конушка өтпөй калган. Булар айыл чарба багытында боюнча тургандыктан, ошол жердин баардыгы тең кайра мыйзамдаштырылыш керек. Гос актылардын баарын алмаштырып, ал жерде трансформация кылып, жердин багытын калктуу конушка өткөртүп, анан ошол жердин баарын кайра гос актысына алмаштырыш керек. Жер тилкелерин мыйзамдаштыруу менен жашаган турак үйүнүн документтерин алуу үчүн айыл жергеси айыл өкмөткө, ал эми кала тургундары мэрияга арыз жазып, жашаган үйүнө тиешелүү документтерди тиркеп бериши шарт. Жазылган арыздын негизинде түзүлгөн комиссия 7 отурум менен тиешелүү текшерүүлөрдү жүргүзгөндөн кийин гана токтомун чыгарат. Мына ушул токтомдун негизинде кызыл китеп, андан соң техникалык паспорт берилет. Жерди, үй турак жайын мыйзамдаштыруу үчүн буга чейин эмне тиешелүү, ошого тиешелүү мындай кагаз жүзүндө жазылган документтерин тиркелсе, бул комиссия үчүн аябай жеңилдиктер жаралат. Анан ошонун негизинде комиссиянын чечим чыгарган жыйынтыгы менен ошол менен иш алып барылат. Тийиштүү документтери жок жер тилкелерине ээлик кылган жарандарга бул жараян көктөн издегени жерден табылгандай эле болду. Бирок 1-майдан кийин мыйзамдаштырылбай калган жерлер мамлекетке кайтарылышы толук мүмкүн. Өлкөдө мамлекеттик жерлерди кайра кайтаруу иштери активдүү жүрүүдө, дейт адистер. Арыз менен кайрылгам. 2009-дан бери ошол бүтпөй келет. Аяка мен үй салып, анан ошо документин бүтүрө албай келдим. Мейранга арыз жазып, ошолор бүтүрүп беришти. Ушул кезге чейин Нарын облусу боюнча жалпы 6847 жарандан арыз түшкөн болсо, анын 3302синин жер тилкелери мыйзамдаштырылып, колдоруна тиешелүү документтерин алышкан. Ал эми 557си туура эмес жерге курулгандыгына байланыштуу кайтарылган. Ошондой эле 866 гектар жер аянты трансформацияланган. Гүлира Туратбекова, Алмаз Асанов, аймактар үчүн. Жашыл Мурас улуттук өнөктүгүнүн алкагында быйыл Нарын шаарына 10 000 түп көчөт олтургузулат. Жаз келип, күн жылганы калаадагы сейил бактардын айланасы тазаланып, аларды жашылдандыруу жана көрктөндүрүүгө даярдыктар аяктап калды. Гүлдөрдү отургузууга да өзгөчө маани берилет. Өткөн жылы кала ичинде 10 280 дана гүл көчөттөрү олтургузулган. Быйыл мындан 2 эсеге көп гүлдөрдүн көчөттөрү алынып келинет. Нарында көчөт отургузуу өнөктүгү жылдагыдан эрте башталды. Алгач эле Нарын шаарындагы Жээк аллеясында мына ушундай ак кайыңдын көчөттөрү отургузулуп жатат. Биз дагы кол кабыш кылалы. Мен кармап турайын, а? Түз эле болдубу? Каладагы Жээк аллеясын бойлой жалпы 400 түптөн ашык көчөт отургузуу мерчемделген. Мында ак кайың жана ийне жалбырактуу бактар тигилүүдө. Бул шаардагы көрктөндүрүү жана жашылдандырууга карата Жашыл Мурас өнөктүгүнүн алкагында ишке ашууда. Ак жолтой болуп ушул жерден балдарыбыз, ата-энелер, жаштарыбыз, шаарыбыздын тургундары, коноктору жасалган жакшы жайга айлансын, а? Ал арада жашылдандыруу муниципалдык ишканасынын кызматкерлери жаш көчөттөрдү кароодо чоң жоопкерчилик менен иш алып барууда. Өткөн жылы отургузулган бак дарактардын өнүмдүүлүгү 95%дан ашкан. Суу куюп туруп, анан астына арпа салабыз, 1-2 уштайчы. Уштай салгандан кийин кайра эмени коюп тебелейбиз, топурактан салып. Андан кийин үстүнө кайра арпадан бир сыра себелейбиз. Кайра биогумустан дагы
эметебиз да, аралаштырабыз буга. Анан аралаштырып туруп суу куюп коебуз. Бул эмнеге дегенде биогумуз буга эме берет да, питание берет. Бул жер каралбай жаткан жер болчу, паркка айланды. Эртели кеч адамдардын баардыгы уш жерге келип эс алышат. Бул жерге элдердин баары эс алып келсе кандай элдерге маанай жакшы маанай тартуулайт. Көрктөндүрүү жана жашылдандыруу жумуштары муну менен эле токтоп калбайт. Нарын шаарынын жолдору учурда жапырт оңдолуп жатат. Ремонт иштери бүткөн соң жол жээктерине да көчөт отургузуу уланат. Былтыр биз шаарыбыздагы картайган бактардын баардыгын кыркып тегиздеп жок кылганбыз. Анын ордуна ушул бүт эле Нарын шаарына жалаң ак кайыңдын көчөттөрүн тигели деген план болуп атат. Анткени бул жалбырагы болуп эртең көлөккө бере тургангачы. Мына биз эмездиспи KG коомдук фондуна кайрылдык эле 1600дан ак кайыңдын көчөтү, анан 400дан башка көчөттөрдү алып келип берди. Мындан сырткары биз өзүбүздүн жергиликтүү бюджеттен дагы 2000 дан ак кайыңдын көчөтүн алабыз. Бул жашылдандыруу долбоордун максаты климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу экологиялык проблемаларды чечүүнүн бир жолу жана ошондой эле жаратылыш табигый кырсыктарын алдын алуунун мүмкүнчүлүгүнүн бири. Көчөттөр Нарындын климаттык шартына ылайыктуу. Анткени Ош облусунун Каракулжа районунан алынып келүүдө. Быйыл Нарын шаарына 10 000 түп көчөт отургузулса, дубан боюнча 300 000ден ашуун түрдүү көчөттөр тигилери мерчемделген. Норз Аблаев, Алмаз Асанов, атайын аймактар берүүсү үчүн. Дыйкан фермерлерди үзгүлтүксүз суга суу менен камсыз кылуу үчүн Нарын райондук суу чарба башкармалыгы сугат мезгилине даярдыктарды кызуу көрүшүүдө. Каналдар тазалоодон өтүп, кышы менен насостук бекеттерде оңдоо иштери жүрдү. Азыркы тапта негизги каналдар кеңейтилип жатат. Нарын райондук суу чарба башкармалыгы сугат мезгилине даярдыктарды көрүүдө. Азыркы тапта Нарын дарыясынан суу алган канал кеңейтилип жатат. Себеби быйыл өзөндө суунун көлөмү аз. Мындан улам каналга түшүү суунун нугун көбөйтүү максаты турат. Суунун башын бир 35-40 метрдей эме дагы дамбаны узартып бекемдөө иштери жүрүп атат. Эртерээк бербесек быйылкы жыл деген мөңгү да жок, кар да жок. Суунун да деңгээли, Нарын суунун деңгээли дагы төмөн болгондугуна байланыштуу ушундай эрте ысык суукка карабай иштеп аткан жайкы сезонго алдын ала баягы аракет кылып аткан иштер да. Чоң Нарын каналынын башкы суу алуучу курулмасы аркылуу Жанбулак айылындагы 500 гектар айдоо жер сугарылат. Мындан тышкары бул канал Нарын шаарын аралап өткөндүктөн каладагы бардык эс алуу жайларындагы бактар да суу ичет. Нарын райондук суу чарба башкармалыгынын карамагында 5 насостук бекет бар. 222 чакырымдан ашык канал менен 9000 гектар айдоо аянтына суу жеткиришет. Кышы менен насостук бекеттерде оңдоо иштери жүрдү. Быйылкы жылга бөлүнгөн каражаттын эсебинен эскилиги жеткен жабдыктар жаңысына алмаштырылууда. Ал арада сугат каналдарды тазалоо иштери дагы аяктап калды. Быйылкы жылы 18 миллион 750 миң сом бизде планда каралган аткарылчу жумуштун суммасы. Мунун ичинен деген азыркы учурда деген суу сорчу бекеттерге 2 агрегат алууга тендерлер өткөрүлүп, азыркы учурда келишимдер түзүлдү. Жакынкы күндөрү поставкалар башталат, орнотуулар башталат. Мындан сырткары суу сорчу бекеттерде деген пусканаладочный жумуш деген бар, ошондойлор аткарылып атат. Насостордун баары чогултулду. Буюрса сугат сезонунда даяр болуп калышты. Ал эми Нарын дарыясынан облус боюнча 3 каналга суу бөлүнөт. Аны менен жалпы 7000 гектардан ашык жер сугат суу менен камсыз болот. Азыркы тапта жазга карата ирригация тармагындагы оңдоп түзөө иштери 40% аяктап калды. Норз Аблаев, Алмаз Асанов, атайын аймактар берүүсү үчүн. Мырзалар арасында жугуштуу эмес ооруларды алдын алуу максатында бардык медициналык мекемелерде уюштурулган жооптуу бол акциясында Нарын облустук үй-бүлөлүк медицина борбору жана Жумгал райондук үй-бүлөлүк дарыгерлер борбору жеңүүчү деп табылды. Республика боюнча уюштурулган 1 айлык акциянын жыйынтыгында Нарын облустук үй-бүлөлүк медицина борбору 1-чи орунга ээ болуп, 200 000, ал эми Жумгал райондук үй-бүлөлүк дарыгерлер борбору 2-чи орунду камсыздап 150 000 сомдук сыйлыктарга ээ болушту. Акцияны Швейцариянын
Кыргызстандын Кыргызстандагы жугуштуу эмес ооруларды эффективдүү башкаруу жана алдын алуу долбоору менен өнөктөштүктө Саламаттык сактоо министрлиги баштапкы медициналык санитардык жардам көрсөтүүчү уюмдардын арасында өткөргөн. Саламаттыкты сактоо мекемесинин каттоосунда турган 18 жаштан жогорку эркектердин ден соолугун текшерүү менен жугуштуу эмес кант диабети, жүрөк кан тамыр, кан басымынын жогорулашы, өпкө, залалдуу шишик ооруларын алдын алуу жана аныктоого багытталган акция февраль айында жүргөн. Улутка уңгу болгон аталарды эскерүүнү улантабыз. Жусуп Абдрахманов өз өмүрүн аябай учурдагы кыргыз эгемендүү мамлекеттин түптөгөн көрөгөчү жетекчи, мамлекеттик жана саясий ишмер катары тарыхта калды. Анткени Абдрахманов Сталинге өзүнчө маданияты, тили, аймагы бар эл жоголуп бара жатканын далилдеп, өзүнчө автоном облус түзүү өтүнүчүн катын жазганда кыргыз эли коңшулаш өлкөлөрдүн курамында калмак. Саясий ишмердин тагдыры мамлекеттүүлүктү сактап калууга кошкон салымы тууралуу кийинки сюжетте кеп болот. Улуттук лидер Жусуп Абдрахманов 1901-жылы Каракол уездинин Чиркей кыштоосунда жарык дүйнөгө келген. Атасы Абдрахман Балпанов бий жана болуш болгон. 1916-жылдагы көтөрүлүшкө катышып, ошол жылы келте оорусунан каза табат. Апасы менен Жетманов 1901-жылы Каракол уездинин Чиркей кыштоосунда жарык дүйнөгө келген. Атасы Абдрахман Балпанов бий жана болуш болгон. 1916-жылдагы көтөрүлүшкө катышып, ошол жылы келте оорусунан каза табат. Апасы менен жети бир тууганы нарындагы көтөрүлүштү басууда өлтүрүлгөн. Абдрахман Токо аттуу иниси менен томолой жетим калып, 15 жашында эл менен кошо Кытайга качат. 1 жылдан соң мекенине кайткан. Жекели коомдук мамлекеттик ишмер эмес, бул инсан кыргыз тарыхын жазган, изилдеген инсан болгон. 1916-жылдагы үркүн окуясына толук катышкан, кайра 17-жылы кайтып келген да. Анан ошо кайтып келген жылдары Жусуп Абдрахманов ошол үркүнгө объективдүү түрдө баа берген. Абдрахман Токо аттуу иниси менен томолой жетим калып, 15 жашында эл менен кошо Кытайга качат. 1 жылдан соң мекенине кайткан. Жекели коомдук мамлекеттик ишмер эмес, бул инсан кыргыз тарыхын жазган, изилдеген инсан болгон. 1916-жылдагы үркүн окуясына толук катышкан, кайра 17-жылы кайтып келген да. Анан ошо кайтып келген жылдары Жусуп Абдрахманов ошол үркүнгө объективдүү түрдө баа берген. Саясий ишмер 1927-жылы март айында болгону 26 жашында Кыргыз АСРнын элдик комиссарлар кеңешинин төрагасы болуп дайындалат. Ал бул кызматты аркалаган 5 жыл ичинде жаңы түзүлгөн жаш республикада баардык маанилүү жумуштарды баштап, айыл чарба, өнөр жай, билим берүү, укук, маданият сыяктуу тармактарды негиздөөгө салым кошкон. Анын жетекчилиги менен кыргыз чек аралары такталган. Кыргыздын мамлекеттин түптөлгөндүгүнө абдан көп жактан эгетер болуп, ошого себепчи болуп келген инсандарыбыздын бири да. Ошонун бири болгон, ошол кезде эле бир чектөө жана чек арадагы чектөөлөрдү аныктап, ошол кезде эле ушул кишинин демилгеси менен анан биздин территорияны мындан дагы чоң кылып кеңейтүүнү көздөп келген инсандарыбыздын бири экен да. 1930-жылдары ачкачылык башталып, Украина, Казакстанда миллиондогон адам кырылганда, Абдрахманов бул көрүнүштү алдын ала сезип, Кыргызстанда жыйналган данды жогору жактын каршы чыкканына карабастан Москвага жөнөтпөй койгон. Ошентип канчалаган кыргызды ачарчылыктан сактап калган. Бирок дагы ушул жагдай кийин анын улутчул деп күнөөлөнүшүнө себепкер болгон. Биздин чакан республикабыз экономикалык, чарбачылык жактан баягы 3 борборго баш ийгендиктен дагы өз алдынча айталым мына бюджеттик маселелер, буну айтканда чарбалык экономик маселелер чечилбестен бири-бирине жооткотуп бир тарабы чечет деген нерсе менен биз дагы мындай айтканда алсырап ошо көңүл буруулаган мезгил болгон. 1922-жылы Ишеналы Арабаев, Абдыкерим Сыдыков, Иманалы Айдарбеков, Абдыкадыр Орозбековдор Тоолу Кыргыз облусун түзүү аракетин көрүшүп, бирок ишке ашпай калат. 1924-жылы 6-июнда Жусуп Абдрахманов өзүнчө маданияты, тили, аймагы бар эл жоголуп бара жатканын далилдеп, өзүнчө автоном облус түзүү өтүнүчү менен Сталинге кат жазат. Ал сунуш ошол жылдын 14-октябрында канааттандырылып, Кара Кыргыз автоном облусу түзүлгөн. Эми ошондо баштапкы эле максаты автономиялуу облус кылып, андан автономиялуу республика кылууну көздөп келген да. Тарыхчылар Жусуп Абдрахманов
Ишеналы Арабаев, Абдукерим Сыдыков, Иманалы Айдарбеков, Абдыкадыр Орозбековдор алгач Кара Кыргыз автоном облусун кийин Кыргыз АЭС-тин түзүшпөгөндө бүгүнкү эгемендүү өлкөбүз болмок эмес экенин белгилешет. Ушуну менен аймактар берүүсүн жыйынтыктайбыз. Сиздер менен кайрадан кийинки эфирлерден амандашканча бар болуңуздар.